Bismillah, velhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Rabbi yessir ve la tuassir, Rabbi temmin bil hayr, Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve ahlul uqdeten min lisani yefqahu qavli. Amma ba'du, esselamu aleykum ve rahmetullahi ve barakatuh. Hurmatly cemaat, bugünkü cuma hutbasının teması baldardı, жеткинчектерди, өспүрүмдөрдү билим алууга шыктандыруу. Тагыраагы жалпы мааниси, жума хутбасынын жалпы мааниси, темасы билим алуу, илим алуу бул ибадат. Азыр биз жумага атайын ибадат кылганы келдик. Ушинтип олтуруунун өзү ибадат. Ушинтип намазды күтүп отуруунун өзү ибадат да, эгер билсеңиз. Ушинтип күтүп отуруу менен дагы бир ибадаттын соогун алып атабыз. Эгерде биз телефон чукулабасак, аттап өтпөсөк бирөөнүн мүрүсүнөн, бирөөгө кол шилтебесек, жөнө тур, тигиндей мындай кыл дебесек, демек биз толук жуманын дагы, жума намаздын соогун дагы башка кошумча ибадаттын соогун алып чыгабыз да. Куд ошол сыяктуу билим алуу дагы өзүнчө бир ибадат. Келиңиздер анда билим алуунун эшигин бир ачып көрөлү. Allah öz ayetinde estağfurullah billah. İqra bismi rabbikellezî halaka, halakal insâne min alaka. Sadakallahul azim. İqra bismi rabbikellezî halaka. Jaratkan ulu Rabbingdin ısımı menen oku dedi. Oku degeni al, bilim al. Aldığa umtul, жаңылан, жаңы нәрселерді пайда қыл, оқу, китеп барақта деген түшүнүк. Билим алды болады. Бирок ал жөнөкөй эле курук эле бир билим болуп калбасын. Ыйман жыттанган билим болсун. Ыйман жыттанган. Ошол себептен бисми раббик деди. Оку Раббиңдин ысымы менен. Раббиңдин ысымы менен дегени senin algan bilimin eline, cerine, өлкөңө, мамлекетиңе пайдасын тийсин десең, анда Раббиңдин ысымы менен оку. Раббиңдин бир жана бар экенине ыйман келтирүү менен. Эгерде ыймандуу жетекчи боло турган болсо, демек ал өлкөдө коррупция болбойт. Пара алуу, пара берүү, сойкулук, уурулук жана башка нерсе деген болбойт. Demek temаны өзгөрсөк деле болот. Ыйман жыттанган билим. Ушинтип түшүнсөк да болот. Саала рajulun Ibn Abbas anil jihad. Мынеке. Мындан бир 10 жыл мурда Сирия деген өлкөгө анча-мынча өтө байкы фанаттар, аксак түшүнүктө жашап аткандар жихадка барышыбыз керек экен деп өздөрүнчө бир дүрбөлөң болушкан. Кетип да көрүштү. Кетип тияктан кыйналашкандан кайра келип да көрүштү өлкөгө. Жихад десе адам бир башкача түшүнөт экен. Фанаттар же болсо аксак түшүнүктөгүлөр. Мына бир киши келип Абдуллах ибн Аббас. Ибн Аббас ким ал? Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламдын амекиси, авасынын баласы. Сурап атат. Анил жихад, жихад жөнүндө түшүнүк бериңчи деди. Ал чыныгы чоң улуу күрөш жөнүндө сурап келди, чынын айтканда. Жихадка чыксамбы деп атам деп. Ибн Аббас ага жооп берди. Ала адуллук ала ма хуа хайрун лак минал жихад. Сен жихадты сурап келдиң да. Туурабы деди, ооба. Эми sen sorap kelgen jihadtan da sooптуу эң мыкты иш бар, ошол жөнүндө айтып бербейинби деди. Sen сураган жихад эч нерсе болбой калат. Мен айтып бере турган нерсенин алдында. Сиз мисалы азыр Land Cruiser 220 жылы чыкканды сурап келдиңиз да бирөөдөн. Ал айтты. 220 жылкы чыккан Land Cruiserден дагы мыкты бир машина бар. Эч нерсе болбой калат бул Land Cruiser'ın деди.
Siz айтасыз да, атаңа, чын элеби? Я айтчан да, мен эч кимде жок, машинаны бир тебейин дейсиз да. Абдуллах ибн Аббас, сен сурап келген жихадтан да эң мыкты нерсе бар, бир мыкты иш бар. Айтайынбы? Ошону аткар. Табни масжид. Туаллим фихи ал-Кур'ан. Айтайынбы деди. Айтыңыз, анда мындай. Мечит курасың, же намазхана курасың, же мектеп курасың, же бир медресе курасың, анын ичинде Курандан, хадистен талим өтөлө турган болсо, мынеке сенин жихатың ушул деди. Сенин жихатың ушул. Колуңа кылыч албайсың, калкан алып коргонбойсуң, жөн эле мейли таштан, мейли ылайдан, баткактан мечит, медресе, мектеп куруп коесуң, ичинде талим өтүлүп турабы? Жихаттан абзал ушул деди мынеке. Карабайсызбы? Не деген мыкты. Кайсыл жихат бул? Сабатсыздык менен күрөшүү, бекерпоздук менен күрөшүү, арак кечтик менен күрөшүү, аягы суюктук менен күрөшүү. Мынеке, сиздин салган мектеп, сиздин салган ФАП, сиздин салган бакча, сизди курган мечит, мектеп не деген мыкты иш. Муну күрөш десе болот, ошону жихад десе болот. Ибн Мубарактан сурашты. Айтыңызчы, маниннас, чыныгы адамдар кимдер? Биз айтабыз да, мынеке адамдар толтур отурат дейбиз. Биз эл келип калдыбы дейбиз жумага. Адамдар келдиби дейбиз тойго. Ушул келе жаткан инсаны бүт баарын адам катары эсептейбиз. А бирок Ибн Мубарак ал башкача эсептейт экен. Мен өзүмө да таасир этти ушуну даярдап отуруп. Маниннас, адамдар кимдер алар? Айтыңызчы, сиздин түшүнүүңүз боюнча деди эле. Ал-улама, илимпоздор, билим алгандар, илим жолунда жүргөндөр, мен ошолорду чыныгы адамдар деп эсептейм. Анткени ал өзүнүн ким экендигин, анан Раббисинин ким экендигин билген инсандар. Өзүнүн алсыз, күнөөкөр, эч нерсеге алы жетпей турганын, жасаган күнөөлөрүн эгерде кечирим сурай турган болсо, аларды кечире турган Раббиси бар экенин накта билген. Ал демек, мен ушуну адам деп эсептейм. Ушул эң илимдүү илимпоз, ал чыныгы адам. Мектепке балдарды жөнөтүп атканда, сен эң мыкты инсансың, келечекте сен президентсиң, премьер-министрсиң, сен спикерсиң, эң чоң улуу инсан болосуң. Сен чоң устаз болосуң, алым болосуң, казы болосуң, муфти болосуң. Андыктан жакшы окугун балам деп аркасынан таптап жөнөтсө, атасы менен апасынын ушинтип айткан сөзү балага 96% дем берет экен. Мектепке бара жаткан. 3-4% бала мектепке барганда аракет кылып жазып коет, ушу менен 100% бала жетишип иштейт. Бара жатканда өткөнкүдөй курткаңды жыртып келбеген аңкоо болуп, мурдуңду арчыбайсыңбы, шалпыңдабай. Сен күйгүздүңдө кошунанын баласын чалып жоксуңбу? Үйдү тааныбай дагы өтүп кетпегин тиги досуң менен аркы үйгө. Өз учурунда кел деп, ушинтип жемелеп жөнөтүү менен 96% бала жок болуп барат экен мектепке. 3 же 4% аракет кылып жазат, бирок ал эч кандай баага татыбайт. Балдарыңарды мектепке жөнөтүп атканда, бала бакчага жөнөтүп атканда, эң мыкты сөздөр менен бала мектептен келе жатканда, охо, отличник келатат, машалла, ал билес, 2 алып келатат. Ал 2 алып келатат, билес да. Орус тилден 0. Математикадан 5 манжасын эсептей албайт. 0. Бирок мыкты математик келатат, машалла, келечектин президенти келатат, биздин үйдүн эң мыкты, көрүнүктүү инсаны келатат деп койгула. Келатасыңбы? Шалпыңдап. Келдиңби? Дагы келип эле, сумкаңды ачасың дагы чаңга булан ойногон чыгып кетип атасың да. Деп айтуу менен бала биротул өчүп калат. Эң мыкты инсан келди. Мен күткөн инсан келди. Карабайсыңбы, сенин келишиңди күтүп отургам да балам деп чекесинен сүйүп коюу менен ал эң мыкты жогорку деңгээлге шыктанып калат. Субханалла. Сиз аны чыныгы адам кылып тарбиялайсыз. А чыныгы адам болуш үчүн эмне болуш керек экен?
ilimpoz, bilimdүү аалым болуш керек. Ibn Mubarak'tan daha suraştı. Femenil muluk makul. Anda jetekçi degen kim al? Padışa degen kim? Aytыңчы. Kal ez-zuhad. Padışa, çınıgı jetekçi al. Özünün jeke göngülü, nafsı üçün kam görböy, özünün eli üçün, jeri üçün, өлkösü üçün kam görgen insan çınıgı padışa. Özünün үйүндө жөн эле теше менен отун майдалап олтурса дагы, ушул отунду кыркып жетимге берип койсом, жесирден кабар алсам деген инсан жупуну айылда. Мына ушуну мен падыша деп эсептейм. Эмнеге падыша? Ал нафсын жеңди. Öz nafsın жеңе алган инсан, ал падышалардын падышасы. Субханалла. Мына ошондой нафсты жеңели. Жетимге, жесирге кам көрөлү. Жесирдин баласы болгон жетимге мектебине жардам берели. Калемине, ручкасына. Эмне үчүн? Анткени Аллах Таала Астагфирулла бел өз аятында Нун вал қалами ва ма ястурун садақаллахул азим. Вал қалам Аллах айтты, мен ручкага, калемге ант ичем, калемдин жазган пайдалуу нерселерине ант ичем. Сиздин балаңыздын колундагы ручкага, калемге, сиз базардан сатып алып берген калемге Аллах Таала ант ичкен. Андыктан улуу аалымдар, улуу устаздар, мисалы муштахиддер, имам Шафии, имам Ахмад бин Хамбал, имам Абу Ханифа, имам Малик, жана башка алим мутамаккиндер китеп жазган калемин кулагынын үстүнө кыстарчу, төмөнгө таштабай. Бул өтө улуу нерсе, анткени буга Аллах Таала ант ичкен деп. Калемдин пайдасын, анын сыйырматын, ага Аллах Таала ант ичкендигин уулуңуз менен кызыңызга үйрөтүп, айтып жеткирип, дайым сыйлап жүргөн. Сен ушул калем менен эң улуу инсан болосуң деп айтың. Анткени Аллах ант ичти. Аллах айтып жатат. Мен калемге ант ичем. Калемдин, ручканын жазган пайдалуу нерселерине ант ичем дейт. Демек, сиз жана сиздин жубайыңыз жана уулуңуз, кызыңыз жазган нерседен башкалар пайдалана турган болсун. Бул деген оку, жаз, өзүңдүн өмүр таржымалыңды, өлкөңдүн, улутуңдун санжырасын, өзүң жөнүндө пайдалуу нерселерди жазып кал, бирөө окуп калсын. Субханалла. Бул дегени жаз, оку, умтул, алдыга жыл бир жаңылык жарат деген түшүнүккө алып келип атат. Албетте, ал-илм далилул иман. Билим алуу, илим алуу, ал имандын жишаны, имандын далили. Буга далил аят астагфирулла билlah. Фa'lam annahu la ilaha illallah. Sadaqallahul azim. Allah aytты. Билгин, ибадат кылынууга бир Аллахтан башка татыктуу илахтар жок. Билгин деди. Билгин деген үйрөнгөн, сабаттуулугунду жойгон. Билим алып атат. Ошол учурда ибадат кылынууга татыктуу болгон бир Аллахтан башка илахтар жок. Айкелдерге, мазарларга, дарактарга, булактарга, таштарга сыйынба. Сыйынсаң мага гана сыйын деп ыйманды өзүнө тартып атат. Демек, илим менен ыйман өкө эриш аркак. Ыймансыз алым ал эч качан ийгилик жарата албайт. Же илимсиз ыймандуу дагы эч качан ийгилик жарата албайт. Илимсиз ыймандуу деген ал намаз окуйт. Бирок намазынын кайсыл жери фард, кайсыл жери важип, суннат, мустахаб экенин билбей, намазын алачал окуйт. Жада калса, дарак бутаганды дагы үйрөтүп атпайбы? Тоoko жумуртка бастырганды үйрөтүп атпайбы? Момунча күн бастырышың керек, андан кийин анан жумурткалар чыга баштайт, жөжөлөр, балапандар чыга баштайт деп. Көчө тиккен үйрөтүп атпайбы? Баары билим да. Allah öz ayetine estağfirullah. İnnemâ yakhşallâhe min ibâdihil ulemâ. Sadakallahul azim. Allah Taala'dan bilimdүү insanlar gana korkot. Bирок ыйман аралаш, ыймандуу билимдүүлөр гана коркот. Allah Taala'dan
ыймандуу билимдүүлөр гана коркот. Ыймансыздар эмес, ыймандуу билимдүүлөр. Демек, илим, билим менен ыйман эриш арка кеткенде гана биздин өлкөдө өнүгүү болот. Алдым, жуттум, кызыл кекиртектер, оң чөнтөк, сол чөнтөк деген пара алуу, пара бермей, жана башка нерсе деген жоголот. Качан эгерде ошол билимдүүдө, ошол сабаттуу инсанда ыйман боло турган болсо, илимдин доктору болсун, профессор, илимдин медицина илиминин кандидаты болсун, бирок ыймандуу болсун. Субханалла. Депутат болсун, ыймандуу болсун. Премьер-министр болсун, ыймандуу болсун. Президент болсун, ыймандуу болсун. Кудайга шүкүр, мына азыр президентибиз 5 убакыт намазда ыймандуу. Алхамдулилла. Аллага шүкүр. Бирок ар бир нерсенин магызын, данегин чагып түшүнгөнгө аракет кылыш керек. Мисалы, мен айта турган окуядан мен айткан азыр сөздүн төркүнүн түшүнөсүз. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem жаңыдан İslam'a girgen bir insandı, bir kişini dasıkkan, tajribalı bir sahabasını çakırıp durup allimhu, uşuğa şariattın hükümdörün, namaz, ibadat aytor, jaşoosuna kerekli olgan nerseni үйrөt dedi. Al sem'an ve ta'a, al sahaba kup bola jarayt ya Rasulullah deb anı jetelep ketdi. Feallemehu, үйrötüp жүрdü, sürelерden jattatıp жүрdü. Hatta belag bir gün al kişiye bul sahaba Kur'an'daki Zilzal süresini jattatıp atat. Akırındık menen jattatıp bilet. Al kanday estağfurullah billah. İza zulziletil ardu zilzalaha ve akhrajatil ardu athqalaha. Uşinti үйrötüp kele jattatıp. Jattaçı ayat jattatıp bilet. Emi? فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ صدق الله العظيم فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ صدق الله العظيم. Allah aytadi, bendem atomçoluk kiçinekey, mayda molekula kiçinekey, atomçoluk kiçinekey жақшылық kılsa, anın ıraqatındağı, soğubundağı, akısındağı ırazıçılığım menen berem, dedi Allah Teala. Uşul ayatқа gelgende, bayağı talim alıp жатқан, жаңыдан İslam'a girgen kişi sahabadaga aytты. Hasbi, жетишет dedi, болды. Men ilim alıp büttüm dedi. Yok, bol elek ki, бұл жақта дағы ne деген қазынаdır? Жоқ, ben жетişip kaldım dedi. Keregi жоқ. Keregi жоқ, bana bolat. Eki dünyamды nurga bölüp jaşooga bana ошол аят жетиштүү. Эмнеге? Allah Taala atomçoluk kiçinekey жақшылык kılsam, ошонун соогун бергенге кудурети жеткен Allah, atomçoluk жамандык kılsam дагы anın azabын берет деп түшүндүм мен. Болду, бүттү. Мындан кийин men bir da günөө kılbастан жақшылык жол менен гана жашайм деп туруп кетти ордунан. Faqala ar-rajul ay al-muallim, janagы сабак берүүчү сахаба пайгамбарыбызга келди. Ya Resulallah, ara'ayta ar-rajul alladhi amartani an uallima. Esingizdeби, мага bir kişini sabak ber деп жөнөттүңүз эле. Ооба. Men ошого faman ya'mal mithqala dharratin khayran yarah деген аятка келгенде, мага ошол жетишет. Болду, башка илимдин кереги жок деп туруп алды. Улантпай атат dedi. Пайгамбар эмне dedi? Faqal da'hu faqad faqaha. Болду, тегеле кой. Болду. Al аңдап жетишиптир. Ал чоң илимпоз болуптур. Ал эки дүнөсүн бактылуу, бакыт нурuna бөлөп жашаганга чамасы жеттир. Акылы тети экен, зирек экен, деди пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Минеке биз дагы ушинтип жашаганыбызда, демек биз дагы аңдамакпыз. Андыктан Абдуллах ибн Мас'уд ад-дираса сала, сабак өтүү ушинтип, сабак алуу, улуңуз менен математиканы жасоо, кыргыз тил, орус тилдерди, англис тил, кытай тилдерди жасап отуруу, сабак даярдап отуруу, бул ибадат деген кадимкидей. Ибадаттын соңун аласыз. Балаңызга 1 саат убакыт бөлүп коюп,
анын кыргыз тилин, орус тилин, математикасын чыгарып берүү менен ибадаттын соогун аласыз. Абдуллах ибн Масуд айткан. Ошон үчүн Абу Дарда айтып жатат. Музакаратул илм саа хайрун мин қиямил лайл. Керек болсо, аргандай анатомия, физика, химия, хадис жана башка фиq илимдин айланасында сүйлөшүп 1 саат отуруу түнү таң аткыча уктабастан тахажжуд намаз окугандан артыгыраак турат. Балаңыз үчүн ушундай аракет кылың. Анткени сиз кандай инсан тарбиялап атасыз? Айтайынбы? Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам соттор, жетекчилер 3 түргө бөлүнөт. Жетекчилер 3 түргө бөлүнөт. Вахид фил жанна. Ошол 3 түрдүү жетекчинин бирөөсү гана бейиштик болсо, ва иснани фин нар, экөө тозокулук деген. Сиз ошондой тозокко кирүүчү жетекчи кылып тарбиялабаң балаңызды. Бейишке кирүүчү жетекчи болуп тарбиялансын алдыңыздан. فأما الذي في الجنة بيشكي كيرچو جيتكچي كمال فرجل عارف الحق فقضى به. Ал ушундай жетекчи акыйкатты билген, билимдүү, сабаттуу, адилеттүү, ошол акыйкат менен өкүм чыгарат, элине зулум кылбайт. Демек бул жетекчи бейишке кирет. Атозокко кирчүүчү ким ал? Рajulun arif al-haq wa jara fil hukm fa huwa fin nar. Бул жетекчи деле акыйкатты билет. Бирок билип туруп элге зулум кылып, адилетсиздик менен өкүм жүргүзөт, ал тозокто. Келечекте ушундай сабатсыз инсандарды чыгарып албайлы. Ал эми үчүнчүсү, рajulun qada lin-nasi ala jahl ay biduni ilm fa huwa fin-nar. Ал эми тозокко кирген экинчи жетекчи, ал сабатсыз, акча менен, тааныш менен келип туруп калган. Ал сабатсыз, илими жок, жөн эле өкүм чыгарып, жөн эле элди кыйнай берет. Мектепте дагы, бакчада дагы, больницада дагы сабатсыз эле бир адис жүрөт. Демек бул кыяматта тозокко кирет, Кудай сактасын. Биз келечекте бейишке кирүүчү кадр адис даярдай алайлы. Ошол адисти сиздер эң мыкты, билимдүү инсандар чогуу даярдайбыз. Садакаллахул азим ва садака расулухул карим. Амин. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا رحيم برحمتك يا أرحم الراحمين. الله أكبر. السلام عليكم.